Бүгін күнгі шейшембі 11 май 2021 жыл үч күндүн кечи долбоору өз ишин баштоодо. Бүгүн биз Кыргызстандын эң перспективдүү тармагы болгон туризм жөнүндө кеп кылабыз. Мына ушул тармакты кантип өнүктүрсөк болот, пандемия шартында кандай оорчулуктарга кептелди бул тармак жана бул тармак бұл кептелген кыйынчылыктардан кантип чыксак болот. Мына ушулар тууралуу кеп болот. Андыктан сиздер дагы жакыныраак келиңиздер экрандарга жана талкуубузга катышыңыздар. Canına abası darda, jağasın gelgendi barına. Görgüңө sultanı büt-büdüm kengmegenin dağıda. Dairası bulaktan kuralgan, tuğluru gerbengde çumbalgan. Bileginin dönüp şamalı көк tulağın koralgan. Seni mekenimin gerege senin, bütün dünümüzünde. Aldı da sezimin bağıtıp geçinin gülde. Aladoja şalado, arnağan elge nur jaşo. Ardında jılmayıp çıksa gün bakıt ekin dalaşo. Aladoja şalado, arnağan elge nur jaşo. Ardında jılmayıp çıksa gün bakıt ekin dalaşo. Gönlü tok bulup aradan, ötse de kılımdar aradan. Tündükten tügültüp yıldızdı asmandağı sanagan. Kanatın şunkarda jaygan el, gayratı jürükte jangan el. Şagılganın dönüp жаңырткан жер асманды балган el. Seni mekenimin gerege senin, bütün dünümüzünde. Aldı da sezimin bağıtıp geçenin gülde. Aladoja şalado, arnağan elge nur jaşo. Ardında jılmayıp çıksa gün bakıt ekin dalaşo. Aladoja şalado, arnağan elge nur jaşo. Ardında jılmayıp çıksa gün bakıt ekin dalaşo. Seni mekenimin gerege senin, bütün dünümüzünde. Aldı da sezimin bağıtıp geçenin gülde. Aladoja şalado, arnağan elge nur jaşo. Ardında jılmayıp çıksa gün bakıt ekin dalaşo. Aladoja şalado, arnağan elge nur jaşo. Ardında jılmayıp çıksa gün bakıt ekin dalaşo. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин темабыз Кыргызстандагы туризм, пандемия жана пандемиядан кийинки учурда кантип атат, акыбалы кандай жана кантип өнүктүрсөк болот. Мына ушундай суроону койдук. Сиздер дагы сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Бүгүн биздин меймандарыбызга ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram сиздер үчүн ачык. Ал эми биздин мейманда Кыргызстан курорттор ассоциациясынын өкүлү Азамат Жаманкулов жана ошондой эле экономика жана финансы министрлигинин алдындагы
туризм департаментинин директору Самат Шатманов мырзалар. Кош келипсиздер. Алгач суроо, бул туризм департаменти азыр экономика жана финансы министрлигинин алдына карап калыптыр. Бияктан окуп атып билип атам. Мурун Азамат мырза жетектеген маданият министрлигине карачу эле. Негизи азыркы структурага бөлүнгөнү жакшы болдубу, жаман болдубу, деги негизи кандай болсо жакшы болмок? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Көкөңүздөргө тең эле суроо да? Ушул аябай абдан жакшы суроо берилди. Мен негизи эле туризм тармагы тууралуу негизи бир айта кетсем, негизи ушул 2019-жылы туризм тармагынын ички дүң продукцияга болгон үлүшү 5,2% түзгөн болсо, ал эми 2020-жылы бул пандемияга байланыштуу 3,2% түзүп, мындайча айтканда тур бизнеске дагы дээрлик туризмге аябай чоң сокку урду десем жаңылышпаймын. Эми сиздин тагыраак сурооңузга жооп бере турган болсом, маданият, маалымат, туризм министрлиги алдында да бир топ жакшы иштер болду. Ал эми азыркы учурда мына жаңы өкмөттүн структурасына байланыштуу биз экономика жана финансы министринин алдына карап калдык. Мен ойлойм, бардык чечим бул туура чечим. Аны көрүш керек, себеби туризм тармагы бул экономикага чоң киреши алып келе турган тармак болгондуктан, менимче бул туура эле чечим болду. Сиздин оюңуз боюнча, Азамат мырза. Эми туризм сектору булакка чейин кайсы гана министрликте болгон жок. Экономика министрлигинде да болгон, маданият министрлигинде болду, өзүнчө да агентство болуп көргөн булакка чейин. Бирок Самат мырза туура айтты. Туризм бул баягы бардык башка факторлордун албаганда бул биринчи кезекте экономиканын сектору. Ошондуктан экономикалык сектор катары караганда бул экономика министрлигинин алдында болгону да туурарак. Бул биринчиден, экинчиден азыр чоң мүмкүнчүлүк болду. Экономика менен финансы министрлиги биригип, акча каражаттарынын, булактарынын баардыгы бир министрликте. Биз 20 жылдан бери айтып келатабыз, туризмге акча керек, туризмге акча салалы, туризмге көбүрөөк акча болсун деп. Ошол министрликте чечилүүсүнө караганда бүгүнкү күндөгү чечим азыркы учурда туура чечим. Жалпында өз алдынча министрлик болуп, агенттик болгондо жыйынтык да жакшыраак болбойт беле деген ойлор бар да? Бул тууралуу негизинен өз алдынча болгону деле жакшы. Бирок баягы айтылып аткы, бардык тандоо болбосун, бул өзүнчө бир жыйынтыгын берет дейт. Биринчиден биз ушул экономика тармагында болгонубуз менен, бирок биз өз алдынча иш алып барып, ошол учурда саясатын жүргүзөбүз. Ошол учурда биз болушунча тур бизнеске мындайча айтканда шарт түзүп берүүгө бүгүнкү иштейбиз. Ал эми өзүнчө болуу болсо, бул дагы абдан жакшы туризмге мындайча өнүгүүгө чоң салым кошот. Себеби биздин опыттарды алсак, коңшулаш мамлекеттерде, мисалы үчүн Өзбекстанда өзүнчө комитет, ошол туризмди өнүктүрүү боюнча комитет. Министрликтен дагы жогору турат демек. Ошол министрликтин деңгээлинде. Менимче, мен ойлойм, азыркы учурда деле мамлекет тараптан деле, өкмөт тараптан деле туризмге болгон багыт өзгөчө көңүл бурулуп, бүгүнкү күндө биздин аталган маселелерибиз ордунан чечилип, ошол учурда бүгүнкү күндө тыгыз иш алып барып атабыз. Мен оюмча азыр деле жакшы, бирок эгер өзүнчө болгондо деле бул бир топ туризмге чоң шарт өбөлгө түзүлөт эле. Пандемиядан эң оор запкы көргөн бул туризм тармагы болбоду. Сиз айткандай мына 5,2% түзсө ИДПнын азыр 3,2 дээрлик 2 эсеге ылдыйлаганды көрсөтүп атат да. Эми азыр сиздерде атайын белгилүү бир иш пландар берчем делсе керек. Быйылкы план боюнча кандай көрсөткүчтү берейин деген ойлоруңуздар бар? Быйылкы жылы биз негизинен жана кантип да? Негизинен ушул пандемия учурунда тур бизнеске болгон негизи мамлекет тараптан дагы көптөгөн мындайча айтканда жардамдар болду. Ошол эле учурда салыкты убактылуу бошотуу же болбосо музартуу иштери жүргүзүлдү. Ошол эле учурда контролдуу мекемелердин убактылуу токтотулду.
бир топ мындайча айтканда жеңилдетүү иштери жүргүзүлдү мамлекет тараптан. Ошол эле учурда биз туризм департаменти биздин өнөктөштөрүбүз менен биргеликте, ошол эле чет өлкөлүк донорлор менен биргеликте алдыбызга иш пландарды коюп, чогуу азыркы күндө туризмди кантип өстүрөбүз, өнүктүрөбүз аттуу мындайча айтканда кеңири иштерди жүргүзүп, ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Мына жакында эле биз ошол туризмди тартуу алкагында мына Россиянын 2 чоң областына барып келдик. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө пандемия учурунда биз кандай туризмди сунуш кыла алабыз биздин чет өлкөлүк туристтерге. Биринчиден бул бизде Кыргызстанда абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар экен. Биз жаңы баягы ден соолукту чыңдоо алкагында жаңы мындайча айтканда ден соолукту чыңдоо туризмдин бир түрүн дагы жандандырдык. Бүгүнкү күндө республикабыз боюнча дээрлик 100 миңден ашык бүгүнкү күндө мейманканалар, ошол эле эс алуучу жайлар, андан тышкары 35 курорттук санатордук мекемелер бүгүнкү күндө жаңы багытта, жаңы шарттардын негизинде ушул ден соолукту чыңдоо алкагында курорттук санатордук мекемелерибиз бүгүнкү күндө туристтерди толугу менен кабыл алганга даяр. Анын алкагында биз мына Россия Федерациясына барып, ошол 3 областында, 2 областында кыдырып, ошол чоң завод, фабрика, ошол эле тур фирмалар менен жетекчилер менен жолуктуруп, биз да бул жактан бир эле мен эмес, мен менен кошо ушул рекреациялык мекемелердин жетекчилери да чогуу барган. Ошол жерден бир топ мындайча айтканда макулдашуу келишимдер түзүлдү. Биринчи келишимдер Россияда бир эле заводдо, мисалы үчүн 20 миң, 19 миң иштеген завод, чоң ири заводдор бар экен. Ошолордун профсоюздары да абдан чоң экен. Мындайча айтканда Ысык көлдү, мындайча айтканда Кыргызстандын туризмин дээрлик мындайча айтканда презентация кылып келдик. Биз бир эле мисалы үчүн же ошол ден соолукту чыңдоо туризм эмес, бизде туризмдин көптөгөн багыттары мисалы үчүн орун алган. Ошол ден соолуктун ичинде мисалы үчүн кымыз менен дарыланса болот, кымыз лечение деп коет. Андан тышкары жайлоо туризм, экотуризм, тоо лыжа базалары бизде мындайча айтканда бүгүнкү күндө Кыргызстаныбыздын жаратылышы, кооздугу бардык шарттарга туризмди өнүктүргөнгө мындайча айтканда шартыбыз бар. Россиядан тышкары дагы башка чет өлкөдө биздин маркетинг кантип атат? Ошол көбүн эсе маркетинг дагы азыркы учурда чечип коет атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле сиз айтып өткөн Өзбекстанда рекламалоо иши абдан жакшы колго алынган. Биз ошол Россиядагы турист көбүн пайыздык үлүш менен алганда 70% ошол КМШ өлкөлөрүнөн келет экен Кыргызстанга, 30% ошол алыскы чет өлкөлөрдөн келет экен. Маркетинг иши боюнча кандай иштер жүрүп атат? Балким курорттордун маркетинги жүрүп атат. Сиздердин азыр аудиторияңыздар дагы балким бир аз өзгөргөндүр. Мен азыркы учурда кандай иштер жүрүп атат? Өзүңүз белгилегендей бизге Кыргызстанга көбүн эсе КМШ мамлекеттеринен келет. КМШ мамлекеттериндеги жарманкелердин көбүнө азыркы учурда биздин курорттор мүчөлөрү, ассоциациялардын мүчөлөрү, биздин баягы тур компанияларыбыз барып катышып келишет. Биринчи кезекте бул Казакстан. Эң көп бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип аткан туристтердин саны бул Казакстандан. Андан кийин бул Россия мамлекети, андан кийин Өзбекстан мамлекети. Көбүнчө эми баягы Ысык көлгө келген туристтерди айтып атабыз да. Ал эми калган региондоруна келгендер эми европалык, түштүк азиялык туристтерибиз бар, алар аз санда. Бирок акыркы мезгилде баягы пандемияга чейин аябай күчөп келе аткан, бирок азыр эми чек-аралар ачылып, самолеттор уча турган болсо, кайра жандандырганга бүгүнкү күндө даяр. Ошондуктан эң стандарттык түрдө катышып аткан көргөзмөлөрүбүз бул Алмата көргөзмөсү, Ташкент көргөзмөсү, Екатеринбург, Новосибирск көргөзмөсүнө көбүн эсе биздин курорттор барып катышып келишет. Ал жерде өздөрүнүн партнерлору бар, келишимдерди түзүп, жайкы мезгилге алып келгенге аракет жасайт. Эми быйыл көбүн эсе ушул Өзбекстан менен Казакстан анан Россия Федерациясына карайбыз. Анткени алыстан келүүгө мүмкүнчүлүгү аз туристтердин. Европа мамлекеттеринен карай турган болсок, азыр көбүн эсе Турция мамлекеттери менен учуп келишет. Турция мамлекетинде бүгүнкү күндө локдаун болуп атат. Келген туристтердин саны аз болушу мүмкүн, ошондуктан азыр мына көбүнчө Сибирь регионуна, Казакстан, анан Өзбекстанга акцент жасалат.
Бул мамлекеттер азыркы учурда башка өзүңүз билгендей Россия мамлекетинен көптөгөн туристтер башка мамлекетке чыкчы. Ошол эле учурда Египет, Турция мамлекеттерине. Бүгүнкү күндө ал багыттар жабык. Мына жайкы 3 күн мурун эле көргөзмөлөр жаңылыктардан көрсөтүлүп атат. Россия мамлекетинин ичиндеги бүтүндөй курорттор толгон, кезекте турушат элдерчи. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө жайкы мезгилде башка бизге Ысык-көлгө окшогон багытка келгиси келет. Ошондуктан азыркы учурда мына жарманкелерге чыгып келишти, көргөзмөлөргө барып келишти. Эми буюрса азыркы учурда жайкы учурда күтөбүз аларды. Кыргызстанда. Прогноздор жакшы экен буюрса. Буюрса деп атабыз. Мен жанагы жогорудагы суроону сизге дагы узаткым келип атат. Ошол жана маркетинг боюнча кандай иштер жүрүп атат? Мен да кошумчалап кетсем, мына биз жакында эле ушул Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарын 3D картага түшүрдүк. Жаңы сайт иштелип чыкты. Ошол картанын ичине бүгүнкү күндө чет өлкөлөргө даңазалап, бүгүнкү күндө 2 миллиондон ашык туристтер көрдү. Ошол эле учурда ошол биздин ошол сайтыбыздан көрүшүп, биздин өздүк департаменттин почтасына каалоо тилектерин жазып, кантип барабыз, кантип эс алсак болот, кайсыл жерге барсак болот деген өзүнүн кызыгууларын бүгүнкү күндө абдан көп болуп жатат. Ошонун алкагында мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына январь айында эле ушул биз ушул сайтты ишке киргиздик. Ошондон бир топ өтпөй эле The Guardian басмасы, Британия басмасы Кыргызстанды баягы эң коз, ошондой эле эс алып бара турган жайлардын, мамлекеттердин катарындагы 12 топтун ичине киргизди. Андан кийин бир 15-20 күн өтпөй эле Washington, New York Times басмасы дагы Кыргызстанды баягы эң эс алуучу жайлардын катарындагы топ 20-нын ичине киргизди. Бул деген мен ойлойм, мына жакынкы арада дагы ушул сайтыбыз мына ушул сайтты иш алып барууда, ушул сайтыбыз абдан бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир аймактары камтылган, кооз аймактары үйдө отуруп эле ошол баягы бир топ эле ошол эле ички туризмди да өнүктүрүү алкагында өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир областты жашап, бир областты көрбөгөн биздин жарандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө ошол сайт аркылуу онлайн саякат таза боло турган мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле учурда ал сайтта ар бир ошол кооз жерлерибиз же маданий мурастарыбыз тууралуу 3 тилде камтылган, англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде маалымат алса болот. Ошол эле учурда ушул сайтыбыздын алкагында мындайча айтканда кызыгуулар абдан көп болуп жатат. Азамат мырза туура айтты. Ошонун алкагында мына биз дагы азыр биргеликте өзүбүздүн өнөктөштөр менен биргеликте ушундай ири тур ярмаркаларга, выставкаларга катышуунун алкагында бир топ иштерди алып иштеп жатабыз. Алардын бири IITF 2021 экен, Ысык-көлдө 15 майда болуп турган. Дал ошол роликке кезекти узаталы, андан кийин маек үзүлүп Айым Номад Ысык-көл туристтик көргөзмөсү. Чолпон Ата шаары, Рухордо маданий борбору, туроператорлор, мейманканалар, пансионаттар, гиддер, ресторандар бир аянтчада. Иш байланыштары, пайдалуу келишмелер, жаңы контракттар. Көргөзмө Кыргызстанда саякат жана турлар боюнча маалымат, башка өлкөлөрдүн туристтик потенциалы менен таанышуу. Кыргызстан туризмдин өлкөсү аттуу форум. Даамдуу тамак, көңүлдүү эс алуу. Сизди күтөбүз. Кыргызстанды бирге ачалы. Туризм жанданат. Туризмди жандантуу канчалык деңгээлде оор болуп атат? Себеп дегенде адамдар баары бир башка өлкөгө бармак турсун, башка көчөгө баргандан дагы кээ биркилер коркуп калды. Психологиялык жактан дагы мындай аябай чектөөлөр болуп калды да. Мына ошол негизи сиздерге дагы оорчулук жараткан жокпу? Кандай кабыл алып атышат пандемия учурундагы саякаттарды туристтер? Жандантуу азыркы шартта чындыгында кыйын. 2020-жылы көптөгөн чоң компаниялар үчүн аябай эле чоң зыян келтирилди. Кичинекей компаниялардын көбү жабылууга дуушар болушту. Эми азыркы учурда жандантканга аракет жасап атабыз. Анткени
баарыбыз түшүндүк, ковид бүгүн кетпейт, эртең да кетпеши мүмкүн экен. Ошондуктан ковид же пандемия шартында экономикабызды өнүктүрүүнү бүгүнкү күндө биз үйрөнүшүбүз керек. Анын үчүн биринчи кезекте келе турган конокторго, өзүбүздүн туристтерге бүтүндөй коопсуз туризмди бүгүнкү күндө шарттарды түзүп бергенге мамлекет жана бизнес өзүнүн кепилдигин бериш керек. Бул эмне дегенди? Биринчиден Google саламаттык сактоо, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баягы берген маалыматы менен күнүгө мамлекеттерди ар кандай боекторго боеп атат. Бул баягы күрөң боектон баштап кызыл боекко чейин да. Кызыл боек бул деген баягы локдаун болгон өлкөлөр, ал жерде пик болуп аткан учур. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ал жакка жакындай элек, кире элек. Бирок ошол жакка жакындабашы керек. Туристтер бүгүнкү күндө ошол картаны карап келип атат. Экинчиден, баягы эгер анализдери туура чыга турган болсо, жакшы боло турган болсо, анда эч кандай тоскоолсуз өлкөгө киргизүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Үчүнчүдөн, эми бул жерден авиакомпанияларды колдош керек. Мамлекет бардык жактан колдоп, аларга жардам берип, кээ бир жерлерден чыгашасын да может карап көрүп, жеңилдиктерди берип, аларды учурууга бардык аракетибизди жумшаш керекпиз. Анан бул жакка келгенден кийин мамлекет бизнеске эрежелерди жазып берген. Баягы турист келип, бир мекеменин ичинде эс алып атканда, ичинде кухнясы кандай болуш керек, жатаканасы кандай болуш керек, эс алуу бөлмөлөрү кандай болуш керек, пляждар кандай болуш керек, жана башка жайлар. Ошолордун бардыгын эрежелерин бизнес так сактап, анан максималдуу түрдө баягы оору жуктурбаганга аракет жасаш керек. Бүгүнкү күндө азыркы шарт ушундай. Жанагы ошол эле курорттордун сезонго байланып атпайбы? Сезонду бир аз узагыраак кылуу боюнча кандай иш аракеттер көрүлүп атат? Мисалы үчүн убагында жана көчмөндөр оюндары болуп дагы канчалык деңгээлде таасир берди эле убагында? Ошондой сыяктуу мындай событийный туризм деп коет го, туризмдин көп түрлөрү бар го. Пландар барбы? Эми азыркы учурда баягы көчмөндөр оюндары жакшы бир өзүнүн пайдасын келтирди ал учурда. Бизде сентябрда бархатный сезон деп коебуз. Ошол бархатный сезонду узартууга мүмкүнчүлүк берген эле. Бирок баягы биз Ысык көлдү көбүнчө башка жерлер менен салыштырып келебиз да, башка туристтик зоналар менен. Анталия менен салыштырабыз, Египет менен салыштырабыз, Гоа менен салыштырабыз. Абдан кымбат деп айтабыз да. Кымбатынын бирден бир себеби бул бүгүнкү күндө инвестициянын аздыгы. Ысык көлгө болгон. Ысык көлдү карап көрсөңүз, эгер баягы 5 жылдыздуу деп аталган отелдерде, ошол деңгээлдеги отелдерди кол менен санасак болот да, бир 2-3-4 гана. Ошол эле Анталияга барсаңыз, Египетке барсаңыз, бул 500-600га жакын 5 жылдыздуу отелдер. Атаандаштык. Бир кардар, мисалы ошол зонага бир кардарга болгон күрөш 500 отелдин арасында жүрсө, бул бааны күндөн күнгө төмөндөтөт да. Анткени ар бири ошол кардарды алып калганга аракет жасайт. Ал эми Ысык көлдө бул 4-5 отель. Алардын өзүнүн кардарлары бар. Алар бүгүнкү күндө кызыктар эмес да, ал бааны өчүргөнгө. Ошондуктан сиздин сурооңуз баягы кантип узартсак болот деген менен байланышканда, бүгүнкү күндө Ысык көлдө сезон 54 күн статистика боюнча. Бул жерге баягы мындай чоңураак брендтер же маркалар отелин келип салганга кызыктар эмес да. Анткени 54 күндүн ичинде жылдык каражаттарын кайра чыгарууга мүмкүнчүлүк жок. Эгер чоң отель сала турган болсочу, мисалы. Ошондуктан жана сөзү да болуп кетти, мынакей Самат мырза айтты. 2-3 багытты биз өнүктүрүш керекпиз. Бул биринчиси медициналык туризм, ден соолукту чыңдоо туризми деп коебуз. Анткени Ысык көлдүн тегерете көп жерлерде бүгүнкү күндө минералдык суулар чыгат, ысык суулар чыгат. Ошолорду колдонуу менен ошолордун базасында чоң-чоң отелдерди алып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчиси, Советтер Союзунан баштап дүйнө жүзүндөгү көптөгөн курама командалар Ысык көлдүн жээгине келип машыкчы. Анткени Ысык көлдүн климаты спортсмендер үчүн эң ылайыктуу климат болуп эсептелинет. Спорт туризмин өнүктүрүп, спорт отелдерин бүгүнкү күндө алып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Үчүнчүсү бул дүйнө жүзүндө азыр отелдер, конференциянын заманы да. Ар бир кичинекей мекеме болобу, чоң мекеме болобу, 300 кишилик, 500 кишилик, 1000 кишилик конференцияларды бүгүнкү күндө өзүнүн эле өлкөсүндө эмес, дүйнө жүзүнөн кыдырып өткөрүп жүрүшөт конференциялардычы. Мына Ысык көлдү бүгүнкү күндө конференциянын бир борбору кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок анын үчүн бизге конференция отелдер керек. Трансформер болгон 300 кишилик, 300 кишилик, 500 кишилик, 500 кишилик, 1000 кишилик, 1000 кишиликке чейин
бүгүнкү күндө шарт түзүлө турган отелдерибиз керек. Жана жанындагы Тамчы аэропорту бүгүнкү күндө иштеп атат. Чоң компаниялар, Газпром болобу, Apple болобу, чоң компаниялар 1000 кишилик конференцияларды өткөргөндө Тамчыга келип конуп, 3 күндүк конференциясын өткөрүп, кайра өзүнүн өлкөсүнө учуп кете турганга шарттарды түзүш керекпиз. Ошондо атаандаштык, ошондо инвестициялык климат ысык көлдүккө өзгөрүшү мүмкүн. Сезонда узарышы. Сезонда узарышы мүмкүн. Ички туризм деп айтып калдыңыздар. Ички туризм боюнча ошол эле Өзбекстанды кайра эле мисал кылып келтирели. Алардын кэшбэк системалары абдан жакшы иштейт экен. Канча бир пайызын мамлекет төлөп берет, жолун жада калса төлөп берет экен. Ошол эле сиз айткандай бир облустан бир облуска барган биздин барбаган адамдарыбыз абдан көп. Себеби көбүнчөсү көрөкат менен эле алек, анан кийин эми колунда бар инсандар деле, мисалы үчүн бир нарындык бай киши таласка жөн эле бара бербейт, же болбосо Ош Жалалатка барбайт. Ашып кетсе көлгө барат, шаарга келет, болду. Ал адам саякаттаса болоорун, ал адам Кыргызстанды чындап өзүнүн мекенин ошол эле Ош Баткенге, Жалал Абадка барса болоорун, ага ылайыктуу шарттарды, турларды түзүү боюнча иштер жүрүп атабы негизи? Ошол нерсе жеткиликтүүбү? Бүгүнкү күндө мына мамлекет тараптан да бизге тапшырма берилип, биз быйылкы иш планыбызга именно ушул аймактык туризмди өнүктүрүү алкагында тыгыз иш алып барып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстаныбыз абдан кооз, ар бир район, ар бир аймак өзүнчө уникалдуу. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз ушул багытты аймактарга буруп, ушул аймактардагы туризмди өнүктүрүү алкагында азыркы учурда тыгыз иш алып барып атабыз. Ушунун негизинде ошол баягы мурда ички туризм боюнча 40 компания ишмердүүлүгүн жүргүзгөн болсо, пандемия учурунда границалар жабылып, 140 150 компания бүгүнкү күндө ички туризм боюнча бир топ иштерди жасап жатат. Бул деген бул ички туризмге багыт көбүрөөк болгондугу мына бүгүнкү күндө далилдеп турат. Азыркы күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир райондо инфраструктурасы начар деп айта албайбыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө болушунча иштерди жүргүзүп жатат, инфраструктура бар, өнүгүп атат, келип атат, но мамлекет тараптан дагы дээрлик тур бизнес тараптан дагы ушул багытта иш алып барсак абдан жакшы болот. Себеби көптөгөн суроолор да түшөт. Эмне үчүн ысык көлгө барып келген акчасына Турцияга деле барып эз алып келсек болот, баазы бирдей дейт да. Анан буга биз кантип жооп табабыз? Биринчиден биз ар бир аймактын, региондун туризмин өнүктүрүшүбүз керек. Анан баягы эл дагы көрүп, мисалы үчүн өзүңүз жакшы билесиз, нарында Кочкор тузу бар, мисалы үчүн Ошто Сулайман тоо, зыярат туризм мисалы үчүн, Жалал Абадта Сары Челек, Падышата, ар бир мисалы үчүн нарында Ташрабат дегендей ошондой багыттагы маршруттарды бүгүнкү күндө үстүнөн иштеп жатабыз. Дээрлик бүгүнкү күндө биз обл администрациялар менен, жергиликтүү акимият, райондук администрациялар менен буга чейин тыгыз иш алып барып соңуна чыктык. Жаңыдан мындайча айтканда маршруттар түзүп, жаңыдан алар менен биргеликте, эл менен биргеликте бир пакеттерди ойлойлу деген иштин үстүнө турабыз. Мүмкүн бири нанын берсе, бири каймагын берсе, бири жатаканасын берсе, бири мисалы үчүн атын берсе, 4-5 адамдан туруп, бир тур компания болушуп, маршрут түзүп, ошол учурда бааларын коюшуп, мына бүгүнкү күндө жана айтып кеткен сайтыбызда дагы бирдиктүү реестр деген бар. Ошол реестрге азыркы учурда мындайча айтканда добровольно катталганга мүмкүнчүлүк бар. Келип катталышып, ошол жерден дагы информация алса болот. Себеп дегенде мен мындан алдын айта кеттим. Бүгүнкү күндө ошол сайтты дагы 2 миллиондон ашык турист көрдү. Мына бүгүн жана келип атканда мага ушундай жакшы кабар айтышты. Ал туристтер көрүп, ошол ар бир аймакта эмне бар экенин, кайсыл жерде эз алса болот, кайсыл жерден эмне алса болот. Ошого дагы биз бүгүнкү күндө күндөн күнгө толуктоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Мына жакын арада сайтыбызды да толуктап, мындайча айтканда ошол сайтка кирип, толук маалымат алса боло турган шарт түзүлүп жатат. Маегибизди кыскача рекламалык түнөктөн кийин уланталы. Азыр болсо биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Пандемия шартындағы туризм, Қырғызстандағы туризм жөнінде кеп кылып атабыз. Бүгін бізде Қырғызстан курорттор ассоциациясынын өкүлү Азамат Жаманкулов жана ошондой эле экономика жана финансы министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору Самат Шатманов мырзалар. Мына жогоруда биз ички туризмди кантип өнүктүрсөк болот деген суроону берип аттык эле. Негизи кызыктуу тур продукттар барбы? Мисалы үчүн ошол эле чет өлкөлүктөргө жанагындай Великий шелковый путь, анан кийин северный, анан южный маршруттары абдан жакшы, кызыктуу, бир 4 күндүк, 5 күндүк, бир жумалык, 10 күндүк аябай мындай кызыктуу программалар бар да. Ошол тур продуктларды иштөөнүн үстүндө мындай аракеттер болуп атабы. Негизи биз ички туризмди өнүктүрөбүз делген менен мындай жеңилдиктер, кызыктуу тур продуктулар жок эсе сыяктуу сезилет да. Себеп дегенде мындай мен билген тилекке каршы андай мындай аябай популярдуу багыттарды билбейм да. Анан кийин биздин ошол эле балким баягы эле көбүрөөк угулган ошол эле Египет, Дубай, Түркия. Ошол 3 тарап угула берет да. Анан кийин каяка барадым десе эле чемодан көтөрүп алып аэропортко. Ал акчанын бардыгы албетте Кыргызстанда калса болмок дегендей жөнөкөй жарандын ою да. Тур продукт боюнча. Туура айтасыз. Бул боюнча азыркы күндө мен мындан алдын айта кеттим. Ошо ар бир райондун баягы туризм потенциалы болгон өзөгүн чыгарып, анан ушундай тур маршруттардын үстүндө иштеп жатабыз. Азыркы күндө ушул бизде бир эле маселе болуп жатат. Мына кече күнү ушул маселе боюнча дагы келгенде бизде бүгүнкү күндө бардык шарттарыбыз, бардык ушул туристтерди кабыл алуу боюнча дагы ошо тур пакеттерди айтып атасыз. Бул бизде арзан эле, кымбат эмес. Бирок тилекке каршы бизде ушул келиш маселеси, жол маселеси бир аз кымбатка туруп атат. Ошол учурда авиасообщение, мисалы үчүн самолет менен учуп келе турган болсо дагы, мына бүгүнкү күндө Екатеринбург менен бүгүнкү күндө түз багыттагы тамчы чартердик рейс ачылган. 21 марттан баштап ишмердүүлүк учуп иш жүргүзүп жатат. Бирок ошол эле учурда билеттин баазы кымбат болгондуктан биз даярдаган тур пакеттин баазы арзан, билетти кошкондо бир топ кыйынчылыкты туудуруп атат. Аны жоюу алкагында биз азыркы күндө комплекстүү иштин үстүнө ишин баштадык. Мүмкүн авиасообщение болбосо, мүмкүн темир жол багыты боюнча келсе болот. Мисалы үчүн буга чейин Өзбекстан менен темир жол багыты боюнча, автобустук каттам боюнча, ошондой эле авиа каттам боюнча мурда иш алып барылган. Бүгүнкү күндө дагы ал иштин үстүндө иштеп жатабыз. Мына буюрса ал Өзбекстан менен дагы бул иштер дээрлик ачылат. Ал эми дээрлик бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы Азамат Капарыч дагы туура белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө Ысык көл толугу менен даяр. Ал эми башка областтарды азыркы күндө иштерди жүргүзүп жатат. Бүтүн соңуна чыгып калдык. Мына жакын арада ал пакеттер да даяр болот. Даяр пакеттер да бар, даяр маршруттар да бар бүгүнкү күндө. Ошол эле дестинациялар бүгүнкү күндө толугу менен иштерди жүргүзүп жатат. Түштүктө мисалы үчүн өзгөчө Өзбекстан мамлекетине көбүрөөк багыт алышып, ошол Өзбекстан мамлекети менен бүгүнкү күндө тур пакеттер менен иштеп жатышат. Азамат мырза, сизге деле ошол эле суроо. Ошол авиа каттамдар аз маалда, ошо чек аралар жакшы ачыла элек маалда биздин ички туристтерге болгон күрөш катуу болуш керек да. Бирок ошол эле маалда биздикилер Египет, Түркия сыяктуу популярдуу багыттарды тандап. Азыркы учурда биз баягы эгер ички туристтерди карап көрө турган болсок, көбүн эсе баягы ошол all inclusive деген системаны элдин көрбөгөндүктөн баягы рекламасы келгенде ошол жака барып көргүсү келет да. Бирок дүйнө жүзүнүн негизги көп туристтери бүгүнкү күндө ал система менен барышпайт, системада калышпайт да. Бул системаны калып аткан көбүн эсе бүгүнкү күндө КМШ мамлекеттери. Казакстан, Өзбекстан, Россия, Украина, Белоруссия, может быть, ошол система менен барып, ошол өлкөлөргө барып аткан учуру. Бирок ал системалардын баарын көрүп, ал системалардын баардыгын өткөн өлкөлөр бүгүнкү күндө бизге окшогон өлкөлөр тандап алышат да. Анткени бул жерде табият баягы тийбеген табият, адам буту баспаган дагы кээ бир жерлер бар. Ошол табияттын кооздугун көрөбүз, ошого суктанып, ошол жердеги жаныбарлар, ошол жердеги аба, ошол жердеги өсүмдүктөрдү көрөбүз деп келип аткан туристтер абдан көп да бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, биздин дагы адамдардын көбү бүгүнкү күндө ошону каалап турушат.
бирок эми тияка барып келген дагы адамдарыбыз бар. Бирок акыркы мезгилде тенденция кичине алмашып, негизи эле биз деле эмес, дүйнө жүзүнүн баардыгында алмашып, курорттук системадан бүгүнкү күндө табияттык системага өтүп аткан учур. Анткени экотуризм деген пайда болду. Экотуризм менен алектенген адамдардын саны абдан көп бүгүнкү күндө. Ошондуктан Кыргызстан бул жааттан алганда абдан жакшы бир потенциалы бар. Экинчиси, мына турпродуктылар жөнүндө сөз болуп кетти. Өзүңүздөр билгендей, бул жер Кыргызстан баягы Европа мамлекеттери үчүн бул улуу жибек жолунун үстүндөгү бир мамлекет. Улуу жибек жолунун пакеттери деп биз көбүнчө биздин жеке сектор Өзбекстан менен Казакстан менен биргеликте сатылабыз да. Мисалы, европалык баягы жарманкелерге барганда, көргөзмөлөргө барганда алар бир сурашат, бир пакетте сурашат да. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан мүмкүн бир пакетте сурашат. Анткени бизде мисалы Өзбекстан көбүнчө тарыхый туризм болсо, бизде көбүнчө табигый туризм. Казакстандагы кээ бир жакшы жерлери бар. Ошолордун баардыгын бириктирип алганга аракет жасашат да. Ал эми Кыргызстандын ичинде эми жылдан жылга жакшы бир кызыктуу продуктлар пайда болуп келе атат. Тур бизнесинин ичинде көбүнчө мурда стандарттык пакеттер болсо, мисалы Ысык көлдү айландырып, анан Соң көлгө чейин барып кайра алып кетип болсо, азыркы учурда мисалы түштүк ачылды. Түштүктөн тышкары ошол эле маршруттарда бир кызыктуу жаңы продуктларды жасаганга аракет жасашып атат. Мисалы оюндарды көрсөтүү боюнча, биздин улуттук маданиятты көрсөтүү боюнча, биздин табигый жемиштерден бир нерселерди жасап, мисалы ошолорду сунуш кылуу боюнча жана башка да. Андан тышкары эми азыркы учурда мисалы вертолеттук турлар пайда болду, джип турлар пайда болду, мотоциклдык турлар пайда болду, ат менен турлар пайда болду, жөө турлары пайда болду. Мына ошонун баардыгы бүгүнкү күндө акырындап өсүп келатат. Бирок албетте түрдө, конечно, ал жерде эми инфраструктуралык маселелер бар. Аларды акырын-акырындан чечиш керекпиз. Жолдор, дааратканалар маселелери, көргөзмөлөр маселелери жана башка маселелер. Ошолордун баардыгын эми мамлекет менен биргеликте жеке сектор бир жолдо баягы чечиш керек деген ойдомун да. Бирок креативдүү жагынан, жаңы продуктларды иштеп чыгуу жагынан, турларды иштеп чыгуу жагынан биздин компаниялар бир кыйла жакшы бир деңгээлге чыгып калды. Жылыш болуп атат, албетте жакшы. Андан кийин акыркы бул туризм жанданат дагы, бул ошол бир форум, бул дагы ошол креативдүү туризмдин өкүлдөрүнүн аракети болуш керек. Биргеликте уюштурган ошол форум тууралуу сүйлөшө турган болсок, айта кетсеңиздер. Быйыл өзү ушул көргөзмө жарманке 21 жолу уюштурулуп жатат. Ал эми 2016 жылдан бери бул эл аралык деңгээлдеги ири жарманке көргөзмөгө айланды. Бүгүнкү күндө мына биз туризм департаменти, Кыргызстан курорттор ассоциациясы, ошол эле Ысык көл өкүлчүлүгү менен биргеликте чогуу уюштуруп жатабыз. Мына бүгүнкү күндө биздин КМШ өлкөлөрүнүн бардык тур бизнестерине, ошол эле биздин кесиптештерге чакыруу жолдомолору жөндөтүлүп, бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн катышуучулары боюнча дагы катышуу боюнча өздөрү маалыматтарын беришти. Андан тышкары Кыргызстандагы биздин аккредитациядан өткөн элчиликтерге дагы биз чакырууларды жолдодук. Алар дагы өздөрүнүн катышып тууралуу өздөрүнүн маалыматын берип, бүгүнкү күндө мына чогуу биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Бизнес чөйрө үчүн көргөзмө жарманке. Ал жерде бир 100дөн ашык биздин ата мекендик тур компаниялар жана ата мекендик негизи туризмде иштеген компаниялардын баардыгы катышып атат. Ар бир кыргызстандык 15 майда Рухордого келип, жайында кайсы жакка барса болот. Түштүктө эмне бар, Таласта эмне бар, Жалал Абадта эмне бар, Баткенде эмне бар, жана башка кандай маршруттар бар, кандай пакеттер бар, канчадан ал кантип сатып алса болот, кандай ошол жерден бир жеңилдетип алса болот. Ошонун баардыгын ошол жерде бир жарманкенин ичинде, бир көргөзмөнүн ичинде көрө алат. Биринчиден, экинчиден компаниялардын өздөрү дагы мисалы өзгөчө бул Ысык көл жээгинде иштеген курорттор, пансионаттар тиги ярмарка вакансий деп коебуз, вакансиялар ярмаркасын өткөрүп атат, жарманкесин.
Бул эгер биздин жаш балдар быйыл ысык көлгө барып иштейм десе, официант болом десе, жана башка бир кесиптин ээси болом десе, ал жерге барып, алар боюнча дагы маалымат алганга мүмкүнчүлүгү бар ошол компанияларда. Анан компаниялар бири-бири менен ошол жерде дагы көрүшөт, бири-бири менен контракттарды түзүшөт, келишимдерди түзүшөт. Мисалы кошумча болгон, мисалы бирөөсү бир кызмат көрсөтсө, бирөөсү башка бир кызмат көрсөтөт да. Бирок экөө бир эле туристти мисалы тейлейт. Ошол учурда бири-бири менен контракттарды түзүшөт. Ар кайсы компаниялардын арасында дагы мындай келишимдер, B2B встречаларды өткөрөбүз. Жана көргөзмө жарманкеде форум болот. Форумда ушул өлкөнүн жетекчилери катышуусу пландалып атат. Ал жерде пандемия шартында туризм кантип өнүгөт, кандай кадамдарды жасаш керекпиз, бизнес менен мамлекет кантип ири шаркак иштеш керек. Ошол темалар козголот. Анан кечинде бир жакшы бир концерт менен жыйынтык даярдап атабыз. Демек, жөнөкөй адам үчүн дагы, бизнес адамы үчүн дагы сөзсүз түрдө кызыктуу болот экен. Анан эң башкысы чоң арзандатуу мүмкүнчүлүктөрүнөн дагы кур калбайт экен. Андыктан баарыңыздарды бул форумга чакырабыз. 15 май Рухордо саат эртең менен саат 10:30дан баштап 17:30га чейин. Анан эми соңку суроо берейин, убактыбыз тилекке каршы жыйынтыкталып бараттыр. Сиздер жогоруда белгилеп өттүңүз, Кыргызстан бул туризмдин перспективалуу багыттарынын ири потенциалына ээ деп. Сиздер дагы балким изилдөөлөрдү жүргүзөсүздөр. Негизи албетте дайым бюджет чектелген. Кайсы жака басымды көбүрөөк жасаш керек? Ошол туризмдин кайсы түрүнө, кайсы тармагына? Албетте баардыгы комплекстүү түрдө дегиңиздерчи, бирок ошончо дагы эң эле алгач, эң эле оболу кайсы тармакка көбүрөөк басым жүргүзүш керек? Этнотуризм, экотуризм, эмне туризм? Себеби ресурстар чектелген да сөз. Туура айтасыз. Биринчиден негизи эле туризмди жалпы же жалгыз мен эмес, же Азамат мырза эмес, бул жалпы жарандардын милдети болуш керек. Биринчиден биз өзүбүздүн мамлекетке болгон сүйүүбүздү ойготушубуз керек. Экологияга болгон, жаратылышка болгон аяр мамилебизди аяр мамиле жасаш керек. Себеби эз алганды билебиз, бирок артынан жыйып кеткенди билбейбиз. Же болбосо ошол эле учурда туризм багыт боюнча ар бир багыт өнүгүп туруш керек. Ар бир багытка өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби мунун баары ошол туристке кандай мамиле жасоо. Ошол туристке канчалык сиз тозуп алгандан баштап узатканга чейинки ар бир жасаган кыймылыңыз, аракетиңиз маанилүү. Себеби ал турист ошол өзүнүн мамлекетине барганда, себеби жакын адамдарына кандай сезим менен барса, ошол сезим менен бөлүшөт. Ошол себептен биз биринчиден ошол тейлөө боюнча тейлөө сапаттарын жакшыртышыбыз керек. Анын алкагында мына биз туризм департаменти ошол таксисттерди окутуу иштерин бүттүк. Таксисттерди окутуп, аэропорттон баягыдай колунан жулуп албай, коркутпай, үркүтпөй, ошол боюнча дагы биз таксисттерге өзүнчө окутуу иштерин жүргүзүп аяктадык. Андан тышкары мына ПРООН менен биргеликте 4 областты пилоттук проект кылып, элдерди жалпысынан келип катышып, канткенде туристтерди кабыл ала алабыз. Ошол эле сапатты жакшыртуу негизинде. Ошол эле Booking.com'го кантип катталып, өздөрүнүн баягы мейманканалары болобу, же эс алуу жайлары болобу, ошолорду катташ тууралуу дагы бүгүнкү күндө мына 4 областта окутуу иштери жүргүзүлдү. Мен ойлойм, жалпыбыз бул жерде жапа-тырмак биригип, баарыбыз ошол Кыргызстаныбызды сүйүп, аяр мамиле жасасак, ошол эле учурда келген конокторго сый урмат менен ошол эле учурда туура айтылды башында, ошо коопсуздук жагынан дагы өтө көңүл бурулса мамлекет тараптан, бул деген канчалык туристтер бизге көп кирген сайын ошончолук бизге киреше керет. Ошону биз качан ошону киреше түшкөндү туура багыт алып, ошо туура кадамдар таштасак, мен ойлойм сөзсүз түрдө туризм өнүгөт. Кыскача кошумча окусаңыз. Туризмдин бардык түрлөрү эле бүгүнкү күндө маанилүү. Бирок Кыргызстан үчүн перспективдүү деп айта турган болсок, эки багытты белгилейт элем. Биринчиси экотуризм. Дүйнөлүк тенденция, дүйнөлүк тренд бул экология. Бул келечекте дагы потенциал чоңоет. Буга кызыккан, буга келе турган, бунун артынан жүрө турган туристтер дагы алдыда көп, абдан. Кыргызстан бул жактан алганда суу жагынан дагы, тоо жагынан дагы, жашыл
чөйрө жагынан дагы алдыңкы өлкөлөрдүн бирөөсү. Ошондуктан бул жааттан биз чоң бир экономикага бир киреше алып келсек болот. Биринчиси, бирок экологияны сактоо менен баягы туруктуу туризм деп коебуз. Экологияны сактоо менен туризмди өнүктүрүү. Экинчиси, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бир 2 миллиардка жакын турист болсо, ошонун 28% баягы статистика боюнча улуу жибек жолунун мамлекеттерине барууга кызыктар. Ошондуктан дээрлик үчтөн бири. улуу жибек жолунун туризми бул дагы келечек. Ошол бул жааттан алганда бизде бир канча ошол мезгилден калган тарыхый объектилерибиз бар. Ошолордун жанында инфраструктураны түзүү, ошонун жанында тейлөөнү күчөтүү жана шарт түзүү бүгүнкү күндө келечектин маселелери ошол жактан көбүрөөк басым жасаш керек деген баягы ойдомун да. Эгер туризм түрлөрүн алып келсек. Чоң рахмат. Жаңылыктарыңар менен, жакшы ойлоруңуздар менен бөлүшүп, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Бизде мейманда Кыргызстан курорттор ассоциациясынын өкүлү Азамат Жаманкулов жана ошондой эле экономика жана финансы министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору Самат Шатманов болду. Ийгиликтерди каалайбыз. Жана кыскача Кыргызстандын табияты тууралуу сюжеттен кийин маегибизди улантабыз. Фотограф саякатчы тоолор жөнүндө толкунданып сүйлөйт. Дээрлик ар бир келген адамга көңүл бурат. Окуяларды шыктануу менен кайталайт. 2 күндүк көргөзмөдөн кийин ал үнүн жоготуп кое турганы таң калыштуу эмес. Если что, можем повторить, да? Потому что я закашлял, потом продолжил, да, как бы. То я уже 3-й день как бы даю интервью уже. Немножко я разобрался в этом. Тоого чыгып ички туризмди жакшы билгендер саякатчы фотограф Нурсултан Аттакуровду билишет. Таланттуу фотограф Нурсултан Аттакуровдун Кооз Кыргызстан аттуу таң калыштуу сүрөт көргөзмөсү Тыныстанова 94 дарегиндеги Компас жатаканасынын фойесин ачты. Экспозицияга өлкөбүздүн эң мыкты 50 сүрөтү киргизилген. Досторубуз менен Кыргызстанда саякаттоону баштадык. Биз ар жуманын аягында, ар ишемби жана жекшемби күндөрү шаардан чыгып турчубуз. Алгач Чүй облусу, андан кийин Нарын облусу, андан кийин Ысык көл облусу жана башка жерлерге бара баштадык. Нурсултан кадимки офисте иштейт. 2 жыл мурун тоого биринчи жолу чыгып, байланып калган. Тилдерди билүү жана тарыхчынын билими ага жардам беришти. Дароо гид болууга чакырылган. Буга чейин биздин өлкөнүн түндүгүн дээрлик толугу менен көргөн. Ар бир жолу саякатка чыкканда ал башкаларга бул кооздукту анын көзү менен көрүшүн каалаган. Ошентип камерага баарын тарта баштаган. Биз өзүбүздүн имиджибиз менен алектене баштадык. Башкача айтканда, досум экөөбүз ушундай чалгындоо сапарларына чогуу бара баштадык. Мен ушундай фотосүрөттөрдү тартчумун. Ал сапардын баардыгын видеого тартчу. Кээ бирлери дронго, айрымдары телефонго тартылган. Где-то какие-то кадры либо с дрона, либо на телефон, либо на камеру, да? Кээде жөн гана сүрөттөрүңүздү Instagram жана Facebook социалдык тармактарыңызга жайгаштырсаңыз, ал күтүлбөгөн жерден коомчулукка жайылып кетет. Мы за 20 год 2020 жылдын ичинде биз ар бир жерден болжол менен 20 000 кадрларды кылдык. Болжол менен 47 саякат болду. Көрүүчүлөр аларды өздөрү тандашат. Бул сүрөт социалдык тармактарда мынчалык белгилүү болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мисалы, мен аны Instagramга гана жарыялагам. Кимдир бирөө аны Instagramдан жүктөп алып, Facebookка жүктөп коюптур. С Инстаграма кто-то скачал, потом его загрузил именно в Facebook. Бирок Нурсултан буга сүйүндү. Анткени анын негизги максаты Кыргызстанда ички туризмди жайылтуу. Сүрөт көргөзмөсүндө Кыргызстандын, анын ичинде кол жеткис жерлердин уникалдуу сүрөттөрү көрсөтүлөт. Фотографтын көз карашы ушул атмосферага сүңгүп кирүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Второй день. Биринчи күн абдан жакшы болду. Экинчи күнү күндүн жарымына чейин кар жаап баштап, мөндүргө айланды. Биз мөндүрдүн астында, кардын астында чатырларды тигип, ушул көлдүн жанына отурукташып калдык. 6 топтун арасынан биринчилерден болуп ушул жерге жеттик. Ходящий в снег, потом в град. Бул сүрөттөр алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерин тартуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болору шексиз. Баса, жакында Дубайдагы сүрөт көргөзмөсүнө Нурсултан Аттакуровдун 8 сүрөтү коюлат. Ал эми баарыңыздарды Кыргызстандын кайталангыс жаратылышынан рахат алууга чакырабыз. Компас мейманканасы күн сайын саат 11:00дөн 20:00га чейин келсеңиздер болот.
К сожалению, Тилекке каршы көптөгөн адамдар бул жерлерге кандайдыр бир себептер менен бара алышпайт. места. Бирок ушул сүрөттөрдүн жардамы менен биздин жаратылышыбыз кандай сонун экендигин көрсөң болот. Красивая. Урматтуу көрөрмандар, биз программабызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы туризм, пандемия шартындагы туризмди кантип өнүктүрсөк болот. Кезектеги мейманыбыз Mount Club тоо туризми клубунун негиздөөчүсү Жунус Маметов мырза. Кош келипсиз, абдан кубанычтабыз. Саламатсыздарбы. Демек, жогоруда биз көрөрмандарыбыз менен чогуу көргөн Нур-Султан, Тынчтык менен чогуу бир команда болуп, сиздер дагы ошо тоо аралап эс алат экенсиздер. Качан эмне болуп башталып калган? Анан кийин Mount Club тоо клубу тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бул эми биринчи тоого барган себеби бул ошо 5 жыл болуп калды. 5 жыл мурун мен деле кокусунан тоого аралашып калгам. Анткени карындашым, эки бир тууган карындашым жүрүңүз байке эс алып келели деген ой менен айтканда мен ойлоп турмун, бул киного да айтып атат же бир шаардын бир жерине барып эс алып келет окшойт да, выходной күнү, дем алыш күнү. Анан киного ушундук варианттар карап турсам, жок дейт, бир жерге активдүү эс алып келбейлиби дейт. Анан кийин макул деп Инстаграмдан издей баштадым, кандай эмнелер бар экен деп. Анан ошол жерден бир аттар боюнча конный тур деп коет. Ошол программага туш келип калдым. Ошол программага барып эс алып келдик карындашыбыз менен. Ошондон кийин тоого болгон сүйүү, кызыгыбыз көбөй баштады мендечи. Ошол эле компания походторду тоого чыгарып, жаш адамдарды топтоп уюштурчу экен да ошол убактачы. Мен дагы кызыгып ошол тоого барып, мындай айтканда катышуучу, ошо группанын катышуучусу катары барып жүрдүм. Бул аябай мага жаккандан кийин тоого чыгып, басып, карды кечип, ошол убакта как раз март убакыт эле. Анан кийин ар жума сайын бара турган болуп калдым. Жумуш, мисалы, жөнөкөй күндөр жумуш иштеп жүрсөм, дем алыш күндөрү тоого барып. Анан 2 жумадан кийин, 2 айдан кийин ошол компания мени чакырып калды. Гид болуп бизге иштебейсиңби? Уже көп жерлерди билип калдың, маршруттарды, адамдар менен сүйлөшкөндө мамиле курганды билет экенсиң деп, макул аракет кылып көрөйүн деп, ошол жерде гид тармакта аракетимди иштеп баштадым десем болот. Убакыт өткөн сайын ал жерден дагы карьердүү тепкич деп коет, ошол тепкичтерин басып өтүрүп, организатор, уюштуруучу катары да болуп жүрдүм административдүү тарамакта. Анан 2018 жылы ошол өзүмдүн компаниямды ачууну чечтим. Анткени мындай айтканда мүмкүнчүлүк бар, көп жерлерге маршруттарды коюп алып барса болот. Анан кийин эмне үчүн өзүм аракет кылып көрсөм болбойт экен деген ой келди дагы. Ошол жерде досторумду чогултуп, Mount Club ошо биздин компаниябызды ачтык. Ошо 2018 жылдан бери азыркы убакытка чейин көптөгөн, миңдеген адамдарды тоолорго алып чыгып келдик деп айтсак жаңылышпайм. Миңдеген адамдарды бара келди. Демек, сиздердин компания мындай ийгиликтүү компаниялардын бири окшойт. Пандемия шартында дагы сиздерде, мисалы үчүн, трекинг үчүн андай деле чоң таасир бербесе керек. Же тескерисинче сиздерге болгон суроо талап жогоруласа керек. Эми ошол карантин убагында бүт шаардын чек арасы жабылгандан себептүү биз дагы уш бир 2 ай убакыт ичинде тоого чыга албай калдык. Бирок ошол чек арадагы ошо посттор алгандан кийин биринчи убакта кичине коркунуч пайда болду. Ошол эле адамдардын, туристтердин ичинде. Анткени ошол убакта өзүңөр билсеңиздер керек, июнь-июль убагында аябай көп мындай болуп турбады көп нерселер. Анан кийин бирок барган сайын адамдар дагы ошо түшүнө баштады да, анткени шаарга караганда тоодо ошол эле адамдар азыраак кездешет. Ошол эле биз айтып коебуз, социалдык дистанция деп коебуз, аралыкты сактагандагы тоодо алысыраак болот, абасы таза. Андан тышкары организмге дагы, ден соолугубузга дагы бул аябай пайдалуу нерсе да, басып таза аба дем алганда. Ошондо барган сайын бирок калыбына келе баштады. Айта албайм да, аябай эле көп болуп кетти деп, бирок мына айтканда этап менен ошо калыбына келтирдик деп айтсак болот. Азыр кадимкидей эле. Азыр эми ооба. Мисалы, мурунку жылдары салыштырмалуу ошо өзүнүн калыбына келди, ошол ички туризмдеги трекинг. Ал эми тышкы туристтерге караганда акыркы 2 жыл ичинде, ошо 19-20 жылдан баштап кыйла азайды.
Эми бирок ушул жылы акырындап келе баштады туристтер. Бирок 19-18 жылдарга салыштырмалуу азырынча дагы аз. Анткени чек араларда Туристтер дегенде бул чет өлкөлүк туристтерди айтып Жок, биз чет өлкөлүк турист дегенде мисалы биз экиге бөлөбүз. Бул биздин ички Кыргызстандын ичиндеги туристтер, бул дери ички туризм. Андан тышкары тышкы туристтер да, бул чет өлкөдөн келген туристтерди айтсак болот. Көбүн эсе силердики Биздики азырынча ички туризм. Ички туризм. 2018-тен бериби же былтыр эле? Бул жок, ички туризм бул ошо 2018-2017ден бери эле өркүндөй келе баштап атат. Бирок именно биздин компания салыштырганда бул ошол ички туризм менен биз көбүрөөк иш алып барабыз. Анткени 2020-жылдан баштап пандемия болуп атпайбы, ошондон кийин кыйла азайды деп айтсак болот да тышкы туристтерди. Тышкы туристтериңер эгер пайыз менен алганда мурун канча эле? Мурда эми бир именно биздин фирма, биздин компания айтып кетсек, бул жерде бир 10-15% чет элдиктер болсо, азыр эми ал жак мындай айтканда эсептелүү эле болуп калды да. Заказдар. Сиздер ошол өзүңүздөрдүн кызматтарыңыздарды атайын ошол чет элдик сайттарда же болбосо чет элдик басылмаларда иш кылып эме жардыма кыласыздарбы? Ооба, бул жерде биринчиден биз ошол чет эл тарапта болгон компаниялар менен байланышта болуп турабыз. Анткени алар ал жактан ошо биздин программаны мындай айтканда сатышат. Же болбосо өздөрүнүн программасын даярдап, ал жерден биз даяр туристтерди бизге жөнөтөт, биз бул жерден тоса алабыз. Же болбосо баягы айтат го, тааныштар аркылуу деп коет, мисалы бизде да. Сарафанный радио деп коет орусча. Буга чейин бизге келген туристтер өздөрүнүн өлкөсүнө барганда тааныштарына, туугандарына, досторуна айтып жарыялап, ошолор аркылуу бизге чыккандар да бар да. Же болбосо керкилер жөн эле баягы Google'дан болобу же Яндекстен болобу поиск кылып издеп туруп, ошо туризм боюнча кандай трекингтер бар, кайсы программалар бар, ошолорго карап туруп, андан кийин уже бизге связьга чыгат да, байланышка. Сиздердин ошол трекингтерден алынган чакан сюжетиңиздер бар экен, ошону азыр биздин көрөрмандарыбызга тартуулайбыз, анан маегибизди уланта берели. Рахмат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Сапарыбызды улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргызстандагы туризм жөнүндө кеп кылып атабыз. Бизде мейманда Mount Club тоо туризми клубунун негиздөөчүсү Жунус Маметов мырза. Мына тоого чыккан албетте мындай кооз, бирок ошол эле маалда өзүнүн дагы оорчулуктары бар өңдөнөт. Себеп дегенде жанагынча жүк менен чыгыш керек экен, 2-3 күндүк поход, трекинг болот экен. Негизи чыга турган болсо, адам кандай даярдыктан өтүш керек? Анан бул нерсе канча турат? Бул биринчиден даярдыкты айтып кетсек, эң негизгиси бул жеңил походтордон баштасак болот. Бул 1 күндүк походтор бар, эртең менен шаардан кетип, кечинде кайтып келе турган. Бул жерде өзүнүн категориялары бөлүнөт. Жеңил поход, орто поход жана оор поход болуп. Ошондо бул сиз айтып кеткендей жеңилден баштасак, ошондо дагы адамдардын тоого болгон сүйүүсү дагы мына айтканда этап менен берилет. Анткени жаңы тоого чыккан адам деле ошо кыйын походко алып барып тоого жөнөтүп койсо, ал жерден кыйналат, анткени даярдыгы жок. Экипировкасы тарабынан кийим кечесинен дагы даярдык болбогондон кийин үшүп калат же бутунан бир жерден тайып кетет. Ал адам экинчи тоого чыккысы келбей калат, тоону көргүсү келбей калат. Ошон үчүн бул нерсени абайлап, түшүнүк, коопсуздук тарабындагы карап туруп, анан адамдар тоого жөнөтүш керек да. Ошондо бул адам дагы мына айтканда доза деп коет го, дозированный бериш керек бул тоонун болгон сүйүүмүнчү. Ал эми андан дагы тышкары даярдыктар бул жерде мисалы бут, өпкө, дыхание деп коебуз, аябай чоң роль ойнойт. Анткени тоого басканда дагы сиздин булчуңдарыңыз бүт иштейт, өпкөңүз дагы болушунча чыңалып иштейт. Ошон үчүн силер шаарда болобу же бир спорт залда болобу чуркап, айтканда спорт менен машыксаңыздар, тоодо да силерге кыйла жеңилдик келет да. Же болбосо тескерисинче, тоого барып туруп, тоого көп чыккан адамдар бул жерге шаарга келип чуркаганда да аларга да жеңилдик болот. Мына айтканда экөөнүн бири-биринин байланышы бар. Тоого чыкканда бул жерге шаарга чуркаганда, шаарда чуркап жүргөн адам тоого чыкканда дагы жеңилирээк болот деп айта алам да. Канча каражат турат? Канча каражат? Бул жерде эми азыркы мисалы 1 күндүк походторубуз, мына биздин шаардык тургундарына айтып кетсек, бул жерде 500 сомдон өйдө болот. Бул жерде ошол тамак аш ар ким өзүнүкүн алып барат. Мына айтканда орусча сухой паек деп коебуз. Ал эми мисалы тур программаларды карасак, бул 2 күндүк, 3 күндүктөр турларыбыз бар. Бул жерде 2000, 3000 же 5000 сом болот. Бул жерде ошол программанын канча күн болоруна жараша болот. Ал ошол программада эмне ичинде эмнелер бар, кандай кызматтар ичинен кирет, тамак аш дагы мисалы обед менен эртеңки тамактануу менен де кечки тамактануу болобу же түшкү тамактануу да кошумча болобу, ошолор бүт эсептеп туруп бир 2000ден жогору деп айта алсам болот да, бул 2 күндүк турларды айтып кетсек. Сиздин жумушуңуз бул хобби катары турбайбы демек? Бул башта хобби катары болчу. Ал эми акыркы 2 жыл уже бул менин основной негизги жумушум болуп калды да. Анткени мурда сиз айтып кеткенде хобби болуп жүргөндө бул кызыгып, демалыш күндөрү барып жүрчүмүн, жөнөкөй күндөрү өзүм жумушты иштечүмүн. Ал эми азыркы убакта толугу менен ошо туризм тармагына кирешелүүбү? Кирешелүү болгон үчүн ошол жерде жүрөбүз. Анткени биздин ошо ички туризм айтып кетсек, мисалы азырынча. Ички туризмде азыр бизге окшогон компаниялар аябай көп ачыла баштады акыркы 3-4 жылдар ичи Бишкек боюнча. Мисалы бир 5 жыл мурун Бишкекте 4-5-6 эле компания бар болсо, азыркы учурда 100дөн ашык компания бар. Атаандаштар бири-бириңерге аябай оорчулук жаратпайсыздарбы, же болбосо тескерисинче? Тескерисинче, ошол нерсе мени кубандырып жатат азыркы учурда. Бул жерде ошо көп компаниялардын жетекчилери бул бизге окшогон эле жаш курактуу эле адамдар, биз менен эле чогуу тоого барып жүргөн, биз менен чогуу үйрөнүп, же болбосо биз бир нерсени чогуу баштаган эле адамдарбыз да. Бири-бирибизди тааныйбыз. Азыркы учурда биз мына айтканда өзүнчө сообщество деп коет, кыргызча коомчулук түзгөнбүз ошол Бишкектеги тур компаниялар арасында. Ошол тур компаниялар биригип, кандайдыр бир суроолорду чогуу чечип, чогулуштарды чогуу өткөзөбүз, кээде болот бири-бирибизге жардам беребиз. Бул жерде бизде сиз айтканда конкуренттик көз караш эмес, кайрадан партнердук көз караш. Ошонусу менен бизге аябай жеңилдик болот. Анткени сиз айтып кеткенде пандемия учурунда көп ошо туристтик тармактагы компаниялар аябай жабыркана баштады да.
Биз ошол коомчулукту түзгөндөн кийин бири-бирибизге болгон жардамыбыз кайра бизди достукка келтирип, бир мисалы тур программа болуп ошол нерселерди чогуу жасап, чогуу ошо элге бере алдык деп айта алам да. Ошол менен мен азыркы тур компания арасында мындай айтканда сыймыктанып айта алсам да ошол нерсени. Демек сиздерде ошо тоо клубтардын арасында аябай мындай бекем достук бар. Анан бири-бириңерге ата-андаш эмес, кесиптеш катары мамиле кылганыңар дагы абдан кубандырат. Ошол эле маалда эми сиздердин аудитория чектелүү да? Же аудиторияны кантип кеңейтип атасыздар? Мисалы, мурда тоого чыгуу деген бул жөн эле бир гид болот эле. Тоого алып баруучу. Ал ошо баал жерди көрсөтүп, кайра келчү да. Барган сайын сиз айтып кеткендей, аудиторияны өзүнө тартып алыш үчүн гидтер ар кандай кызыктуу шоу программаларды мисалы өткөзүп баштайт да. Кээ оюн ойнойт, таанышып отуруп, кээ кандай бир транспорт кетип атып, бийлеп, ырдап барышат. Ошондо отуруп, ар бир тур компания өзүнүн программасын кызыктуу алып барганга аракет кылат. Анткени канчалык ошо силердин программалар кызыктуу болсо, сизде аудитория ошончолук көп болот. Андан тышкары, мисалы, жөн эле мурда тоого барып кайра келсек, кээ бир учурда азыркы тур компаниялар ошол жерде шашлык же болбосо сэндвич бышырып тоодо. Мисалы, кээ бири мен өзүм айтып кетсем, мен өзүбүздүн айтканда фишкабыз бар. Бул тоолордун чокусунан чыкканда жайында чогулткан чөптөрдү өзүбүз чай кылып кайнатып, ягода, жөмө жемиштерди, мисалы карагат болот, шиповник болот, барбарис, ошолор өзүбүз терип, кайра өзүбүз ошол жерин компот кылып, ошондой ар бир компания өзүнүн фишкасы бар да. И мындан тышкары кээ бири мисалы эки башка тармакты бир бириктирет. Кээ бири бар, тоодо йога өткөзөт. Кээ бири бар, йога. Тоодогу йога да, мисалы, аны элестетсеңиз, ал дагы сиз мындай айтканда денеңиз эс алып, таза абада чымчыктардын чырылдап турганын, суунун агып турганда, сиздин баягы денеңиз эки эсе мындай айтканда спокойно болот да ошол нерседен. Ошогон тармактар көп. Кээ бири аракет кылат да, жөн эле поход кылып бербестен эле ошондой ар кандай программага кошумча кызматтарды кошконго ар ким адам кызыкчылыгы менен ошондо бара баштайт. Кээ бири бар, фотографты же видеографты коет, тоого алып барып фотосессия кылышат. Ошентип мүмкүн болушунча кызыктуу өткөзгөнгө аракет кылып бар да. Канчалык ошо компаниялар көп болгондо бизге кайра өзүгө жакшы. Анткени биз кайрадан ойлонобуз. Так, тигилер мындай кылды, значит биз мындай кылыш керек экенбиз. Биз мындай кылып туруп, мындай аудиторияны өзүгө кызыктырыш керек экенбиз деп туруп, биздин дагы ой жүгүртүүбүз өрчүй баштайт да. Биз бир ордуна тура бербейбиз. Биз дагы мындай айтканда өрчүп бийиктикке да чыгабыз да. Аудитория демекчи сиздер ошол эле чет элдик сайттарга да чыгасыздар, өзүңүздөрдү жарыялайсыздар. Ал эми аймактарчы? Аймактарды дагы эске алып, аларга дагы ачылайын деген пландарыңыздар бар? Ооба. Биз 2 жыл мурун Ошто ачылганбыз, биздин Маунт Клаб. Ошто ачылып, алында жаңы жылдын астында ачылып, анан кийин кышында өткөзө баштаганбыз. Ош шаарынын тегерегинде тоолорго, анткени Оштун жарандарына ошо алар көрбөгөн, алар билбеген тоолорду биз көрсөтө баштаганбыз да. Бирок ошо пандемияга жараша биз ал жакта кызматыбызды кичине чектеп калдык. Эми ушул жайкы сезондо кайра ачылып, ошол жер улантууга уже айтканда ниетибиз бар, максатыбыз бар. Ал эми мисалы андай трекингтер, мисалы походдор көбүнчө бул мындай чоң шаарларда жакшы өрчүү алат деген ой бар да. Анткени мисалы башка жерлерге караганда булар ансыз деле тоолуу аймакта жашаган, же болбосо ошо нарын шаары деп коелу, же башка эле бир талас деп алар тоонун ичинде эле жайгашкан. Алар тоого мисалы кой айдап же уй айдап эле жүргөн балдар арасынан аларды жаңы же ушу тегерегинде тоолорду көрсөткөнгө кызыктыра албайсыз. Аларга бирок башка нерсе бар. Мисалы таластын жерин жашаган элдерге Жалабаттын сары чилегин же болбосо Ыс-көлдүн тегерегиндеги капчыгаларын апарыш керек, же болбосо Ыс-көлдүн тургундарын ошо эле Ош тараптан да аябай сонунга жер. Мындай айтканда ар бир областты бири-бирине мындай айтканда туташтырыш керек болот да. Ар жерин өзүнүнкүн өрчүтө эмес, бирине мындай айтканда конок кылып апарып көрсөтүп, ошондой ой бар. Бирок бул жерде азыркы учурда ошол региондордо, аймактарда канчалык бул актуалдуу болот, ошол дагы вопрос, суроо бар да. Анткени бул нерсе убакыт менен акырындап алар кызыктырып алып келиш керек.
жөн апарып эле турумунда болот десең, толук адамдарды чогулта албайсың ал жерде. Ошо жерде бар. Моа, эгер ошондой нерселерди жасай турган болсоңор, албетте бул бир гана кандай десем, ошол эле транспорттук компания, тамак бере турган инсандар, жатакана, дагы көптөгөн инсандарды жумуш менен камсыз кылат экенсиздер да. Андан тышкары, мисалы үчүн эми сиздердин аудиторияңыздар бул дени сак, тоого чыгып кете турган, физикалык жактан бекем болгон инсандар экен да. Келечекте пландарыңыздар кандай? Эми сиздер дагы дайым эле жаш болбойсуздар дегендей. Ушул тармакта каласыздарбы, туризм тармагында? Эгер туризм тармагында кала турган болсоңуздар, багыттар, мисалы үчүн ошол эле улуу муунга же болбосо трекингке чыга албаган инсандарга дагы кандайдыр бир программаларды ойлоп атасыздарбы? Ооба. Мисалы биздин азыркы учурда биздин Mountain Club компаниябыз бул бир гана ошо трекингтер менен гана иштебестен, бул ошол чокуларга чыгуу тарабындагы камсыздайбыз. Жеңил чокуларга да, 4000дик, 5000дик чокуларга. Бул эмне айтканда жөнөкөй походтордон караганда кыйла эле айырмаланат. Бул жерде мындай айтканда даярдык, жакшы даярдык керек. Андан тышкары биз ошол тарапты дагы өркүндөткөнгө аракет кылган оюбуз бар. Мисалы келечекте ошол альпинизм боюнча бир мектеп ачабызбы, же курстарды ачабызбы, ошондой оюбуз бар да. Же болбосо керек болгон снаряжениялар деп коет, аларды алып туруп жаш адамдарды, молодежь деп коет, жаш муундарды ошол скалолазание, жарга чыгуу боюнча тармакты дагы өрчүткөнгө оюбуз бар. Ал эми сиз айтып кеткенде улуу курактуу деген тармак Же үй бүлөлүү балки. Үй бүлөлүү ал нерсе биздин ошо программабызда бар. Анткени мисалы керки бир походторду ата-энелерге ылайыкташтырылган походтор кылалы, же болбосо жаш балдарга, кичинекей балдарын жетелеп апарып эс алып келсең болот. Андай походтор бар азыр делечи. Бар. Мына ушул жайкы сезондо ошол нерселер ишке ашырсак болот. Ал эми келечекте менин оюм боюнча бул кайсыл тармакта алып кетсек, бул ошо альпинизм тармагын өркүндөткөнгө оюм бар. Альпинизм тармагын. Анткени походко чыгып эс алып келген бул бир көрүнүш, тоонун чокусунан чыгып, чокусунда ошол болгон кооздукту, тегеректи айлананын карап, сыймыктанып эс алганын бул абдан бөлөк көрүнүш да. Ошон үчүн ал нерсеге көп адамдар жете албайт чокуга чыкканда. Ошол нерсени мен бардык адамдарга мүмкүн болушунча көрсөткөнгө аракет кылганга оюм бар, максатым. Эмне үчүн тоо жана сиз мисалы үчүн ошол эле тоону киргениңизден баштап эле тоо деп аябай мактап атасыз. Тоого чыгып келген же тоого чыкканда сиздер мисалы үчүн сиз өзүңүз, жеке өзүңүз кандай сезимдерге ээ болосуз? Эмне себептен сиз ошол альпинизмди өнүктүрөм деп атасыз? Бул жерде биринчиден ошол шаарда болгон көйгөйлөр, шаарда болгон ызы-чуулардан сиз жок дегенде бир күнгө ичине мындай айтканда алыстап турасыз да. Оюңузду, башыңызда болгон, мээде болгон бүт ошол негативдүү ойлорду тоого апарып, ошол жерден бошотуп, жеңил эле түшөсүз, кыйла эле. Анткени сиз тоого чыгып баратып, чарчап, кыйналасыздар, таштан где-то кулап, же болбосо чалынасыз. Ошол жерде сизди баягы шаарда болуп жаткан көйгөйлөр, жумушуңузда болуп жаткан көйгөйлөр ойлонбойсуз ал жерде. Ал жерде оюңуз ошо тоого кантип жетсем экен, ал жерден кантип түшсөм экен оюңуз болот дагы. Тоого чыккандан кийин кыйналып чыккан нерсе акырында ошо жыйынтык бергенде ал баягы таттуу, даамдуу болот да ошол нерсечи. Ошондо сиз тоонун чокусунан чыкканда бир 5 мүнөт, жарым саат, 1 саат мурун кыйналып чыккан нерсеңизди сиз тоонун чокусун унутуп каласыз. Ал жерде өзүнчө бир рахат аласыз да. Анткени мен айтып кеткенде ал көрүнүш көптөгөн адамдарга мүмкүнчүлүк бере албайт. Көп адамдар чыга албайт ал жергечи. Ошондо сиз өзүңүз ойлойсуз. Мен дагы мындай жетишкендиктерге жетишкендин мүмкүнчүлүгүм бар экен. Значит, жашоодо дагы мен тоого чыкканда сыяктуу эле ошондой аракет кылсам бир жыйынтыкка же бир максатка жете алам да. Мисалы, жашоодо деле ошондой. Барып кетсеңиз бир жерден чалынасыз жашоодо туурабы? Же болбосо бирөө сизге бут тосот, жумушуңуздан бир кандай бир көйгөй чыгып кетет. Ошол жерде сиз мындай айтканда заводца эметпей, жеңип калбай көйгөйүнө. Кайрадан өзүңүздү мен күчтүмүн, мен чыга алам, мен жасай алам десеңиз, жашоодо да ошол нерседин көйгөйлөрүн сиз утуп жеңип чыгып кете аласыз да.
акырында дагы бир максатка жеткенде ошол максат менен токтоп калбастан жашооңузда экинчи максат коесуз. Тоодо деле ошондой. Тоонун чогусуна чыгып туруп, тиги жакка карайсыз дагы мынау тоо сонун ошол жакка кийинки убакытта ошол жерге чыгып келем деген максат коесуз. Жашоом деле ошондой салыштырмаса. Ошол себептен менин мындай оюмча бул тоого чыккан мен процесс, ошол процесстен рахат алам да. Кээде болот, чокусунан жетпей калган күндөр дагы болот. Bunun эч кандай жаман жери жок, же сен бул жерде сен ден соолугуң же мындай айтканда слабый экенсиң деп эч кандай ой болбойт бул жердечи. Бул тоодо аба ырайына ылайыктуу чыкпай жетпей калган адамдар күндөр да болот. Ошон үчүн бул ошо процесстен рахат алуу бул эң негизги нерсе деп айтсам болот да. Демек мындай физикалык жактан эле эмес, адам өзүнүн психологиялык жактан дагы мындай өзүн машыктырат экен. Ооба. Кайсы бир деңгээлде ошол максаттарды туура коюу, жанага жетүү, ошонун баардыгын мындай проекция кылып, ооба. жашоого да алып келип, мисалы ошол тоого чыгуу бул сиздин жашооңуздун кичинекей мини проекти айтып кетсек деле болот. Мисалы да, жыйынтыктап айткандачы. Мындай мисалдарыңыз бар ушундай, мисалы үчүн бир ишиңиз болбой атып, балким тоого чыгып келгенден кийин болуп кеткен. Болот. Андай менде көп учурлар болгон. Мисалы мен ошо тааныштарымдан деле айтып кетсем болот. Бир учур болгон, биз бир тааныш байке менен тоого чыгып келгенбиз. Анан кийин ал айтып калды, менин дагы коллективим, ал жетекчи болуп иштейт да бир коллективдечи. Ошол мен чогуу иштеген балдарымды тоого алып чыгып келишим керек экен. Анткени акыркы убакта жумушунун эффективности төмөндөй баштады дейт. Алардын да ой жүгүртүүсү багы цифралар менен иштегенде да көп байланыш экен да, анан кийин жаңы бир нерсе ойлоп табуу ушундай экен. Нагрузка көп экен. Анан кийин сүйлөшүп, алардын ошо жумушундагы бүт чогуу иштеген балдарын, кыздарын тоого алып барып, эс алдырып келдик. Кичине кыйнадык тоодо аларды, шаңдуу кылып эс алып келдик. Аларга айтып келишти, алар жумушуна тарадык. Бир 2 жумадан кийин ошол байке мага чалып айтпайбы, Жунус, биз өткөн тоого барып келгенибиз аябай бизге пайдалуу болду дейт. Эмне болду байке десем, ошондон кийин дейт, биздин сотрудниктер дейт, жумуш иштеген ишкерлерибиз жакшы результаттар бере баштады дейт. Ичи ара өз арасында мамилелер дагы жакшы болуш. Анткени мурда булар отдел менен бөлүнүп иштесе, бири-бири менен анча байланышпай, жумуш менен гана байланышып турса, азыр булар достук мамилеси күчө баштап, ошол жерде жумушка болгон дагы эффектиси көп болуп калды деп айтышты да. Ошондо мен анан кийин өзүм түшүнүп калдым, значит, тоого алып барып бул адамдардын бир гана сиз айткандай физикалык же психологиялык жактан эс албастан бул жумушка дагы көптөгөн пайдасын тийгизет деп айта алам. Анткени ал жерде креатив пайда болот тоодо. Мен айткан тазалануу болот да денеңиздечи. Ошондон жаңы ойлор, менде деле ошондой келип ойлор болуп калат. Кээде бир тупикке келип калам, бир маселени чечүү боюнча. Тоого барып эс алып келгенден кийин ошол нерсе мен мурда көрбөгөндө, билбегенде эле нерсе да, кайра ачылып калат ошол тупик нерсечи. Аны ойлоп калам, кантип бул нерсени мурда билген эмес экенмин деп. Тоого барып келгенде ошол нерселер пайда болуп калат. Кээ бир адамдарга, тоого чыкпаган адамдар бул нерсе кызыктуудай көрүнүшү мүмкүн, бирок мындай карасак бул ошол нерсе бар. Катарсис болуп мындай озарение. Ушундай баалардан кийин албетте бул мындай толкундантат, силерге канат байлайт болуш керек. Мен маанилүү жумуш жасап атам, адамдарга жардам берип атам деген. Ушул эле маалда мындай кээ бирки таарынган же болбосо начар отзывдар болобу? Болот. Ал начар отзыв, мисалы, ал жок жашообузда, мисалы, мүмкүнчүлүк мындай иш алып барып мүмкүн эмес. Анткени биз 5 кол тең эмес да. Бир жерден биз жакшы болсок, бул жерден биз кичине мындай ошол кызматты жаман көрсөтүп калгандырбыз. Же болбосо бир кайсы бир себептер менен иш ошо толугуна жет чыкпай калган деген мүмкүн учурлар бар. Бул жерде мен кайра позитив жагын издегенге аракет кылам да. Эгер ошол турист бизге ошо болгон оюн айтса да, мисалы негативдүү оюн айтса, силер мында болгон, мында жериңер силерге окшошпай калган, же болбосо мында жериңерде силер гидиңер туура эмес кылып койду деп айтса, мен ошолорго адамдарга кайра рахмат айтам. Эмнеге? Себеби бул адам демек биздин ошол туризмди өнүктүрүү боюнча ою кайдыгер эмес да. Ал ою боюнча ошол туризмдин бизге кызмат берген адамдарга оңолуп жакшы иш алып барсын деген ой менен айтып жатат, туурабы? Эгерде ага баары бир болсо, ал мага айтпайт деле болчу. Анда мен ал нерсени билбей дагы калышым мүмкүн да. Ошон үчүн мен ар бир негатив болгон отзывдарга дайыма 100%, 200% болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм дагы. Мүмкүн болушунча ошол адам кайра биздин кылган иш аракетибизден кийин, ошол негатив отзыв болгондон кийин
ыраазы болуп кеткенге болгон күч аракетим жумшаганга оюм бар. Кылып жасайм. Айтсаңыз эми мындай бир аз балким философиялык суроо болот чыгар. Сизде эмне тийшелтөт ошо сиздин жумушуңузга балким жакшы өнүгүп кетишине эмнелер тоскоол болот? Канткенде дагы сиздин бизнесиңиз дүркүрөп өсмөктүр, балким жалпы туризм жакшы өнүкмөктүр. Биринчи айтып кетсем, бул ар бир адамдын өзүнөн зависит этет да. Мисалы, мен канчалык аракет кылсам, менин ошо алып жүргөн жумушум ошончолук жакшы болот. Мен айтып кеткендей, кыйынчылыктар ал сөзсүз түрдө болот. Бизнесте болот, жашоодо болот, тоодо. Ал кыйынчылыктарга карабастан, ошол нерсеңизди туура билип, ошол нерсеңизди жакшы аткара алсаңыз, сапаттуу аткарып кызмат берсеңиз, сиздин бизнесиңиз бардык тармактарда өркүндөй ала турганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми мисалы жалпысын айтып кетсек, бизде эң негизги мындай айтканда ушул туризм боюнча айтып кеткенде бул экология суроосу аябай тынчсыздандырат да. Мисалы ошол эле биздин жакын арада капчыгайлар, аларча капчыгайы же аламидин капчыгайы болобу, башка капчыгаларда таштандылар аябай көп. Биз дагы аракет кылабыз кээде тоодон кайтып келатып, түшүп келатып, чогултуп келгенчи, бирок ал жерде аябай көп. Аны биз мисалы бүгүн тазаласак, эртең башка балдар, башка адамдар келип кайра булгап салат да. Бул жерде ошол туризмди өнүктүрүү бул бир чет элден келген адамдардан уят болбош керек да, туурабы? Чакыргандан кийин. Ошондо бул адамдардын биздин өзүбүздүн жергиликтүү адамдардын ой сезимин өзгөртсөк, ошондо гана тоолор тазаланат деген ойдомун да. Биз мындай субботник кылабыз, ишембилик, тазалаганыбыз бул убактылуу гана нерсе. Ошон үчүн эң негизги нерсе бул биз өзүбүз оңдобосок, тоолор өздөрү тазаланып калбайт. Чоң рахмат, мына ушундай ой менен бүгүнкү сиз менен болгон маекти жыйынтыктайлы, убактыбыз келип калыптыр. Бизде мейманда Mount Club тоо туризми клубунун негиздөөчүсү Жунус Маметов мырза болду. Азыр кыскача да бир сюжеттен кийин кезектеги мейманыбызды тосуп алабыз. Биз менен болуңуздар. По трещине. Его вон туда, его за вон той скалой, черной скалой. За ним получается, по сыпухе вверх его на бокс. Это вот которая между? Да, вот. И он там. Идем на пик-бокс. Температура минусовая, да? Сколько здесь? Не давайте фантазия бешеная. Походу у вас было такое. Добрая, приятная, дружеская атмосфера. Вот тут сидим, сними их всех. Ну, вот тут сидим, тут реально все так по-доброму. Чикает, как Барни лежит. Время 7 утра. Мы сейчас начинаем подъем по крокодилу и выходим на ледник.
Go. Молодцы! Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн иш күндүн кечи программасында Кыргызстандагы туризм жөнүндө кеп кылып атабыз. Жана жыйынтыгында бүгүн биздин мейманыбыз Жетиген эл аралык лагеринин коомчулук менен байланыш адиси Дина Табылды кызы. Кош келиңиз. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Сиздер жанагы жогоруда биздин алгачкы конокторубуз айтып өткөн Ысык көл туризм форум ITF 2021-дин катышуучусу болот экенсиздер. Демек, ал жерде бизге деген мындай аябай жага турган сөздөр, бул арзандатуу акция деген сөздөр мындай аябай жагат го коомчулукка. Сиздер ошондой нерселерди тартуулайсыздарбы? ITF-те биз өзүбүздүн продукциябызды алып барабыз. Ошондой эле биз цифралык инклюзивдик сменаны элдердин бардыгы тең билиш үчүн реклама кылмакчыбыз, анткени бул жөндө коомчулук билиш керек. Цифралык инклюзивдик смена. Бул эмне болгон смена, бир аз ачыктап өтөсүзбү? Эң биринчилерден болуп, биз Жетиген лагери өткөргөнбүз 2017-жылы инклюзивдик каникулы деген аталышта. Бул сменага 20-30 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ошондой эле 30 жетим балдар үйүндө тарбиялангандар жана 20 аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү балдарды чакырганбыз. Жана ошондой эле бул сменага каалаган нормотипичный балдарды дагы чакырганбыз. Бул проект бизде 2017-жылы ийгиликтүү өткөн. Ал эми бул жылы бул проектти дагы Европа биримдиги камсыздап берет. Бул смена 20-июньдан 30-июнга чейин Ысык көлдө Жетиген эл аралык лагеринде өтөт. Буга 20 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жана 20 балдар үйүндө тарбиялангандар үчүн бекер болот. Ал үчүн алар кантип сиздердин ушул катарга кирип калышы мүмкүн? Кандай шарттары бар? Бизде jetigen.org деген сайт бар. Жетиген сайтында важное деген раздел бар. Ал жакта 2 анкета бар. Аны толтуруп md Кыргызстан @gmail.com почтасына кетирсе болот. Анан 20-майдан 1-июнга чейин атайын бизде эксперттик топ бар. Алар анкеталарды конкурстун основанын астында тандап алышат дагы, уже 1-июнда биз аларды чакырабыз. 2017-жылдан бери уланып келе атат демек. Ар жыл бою үзүлгөн жокпу? Бул экинчи жолу болуп атат. Экинчи жолу болуп атат. Эмне себептен дал ушундай сменаны ачтыңыздар? Жана быйыл дагы да болсо мына Баткендеги окуяларга байланыштуу Баткендеги балдарды дагы өзүнчө смена кылып чакырат экенсиздер. Бизнес болгондон кийин социалдык ориентация болгон бизнес болуш керек да, албетте. Сиздер эмне себептен бизде деген калктын аярлуу катмарлары деген бөлүм бар, албетте. Эмне себептен ошол балдарга
басым жасап атасыздар. Бирок эми албетте лагерь болгондуктан балдарга өзүм кайра өзүм менен сүйлөшүп атат окшойм. Негизи эмнесе болду эле көңүл буруу үчүн? Мисалы байкап көрсөк, башка эч бир лагерлер мындай сменаларды өткөрбөйт экен. Мисалы бизге күндө ата-энелер чалышат да, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн лагерлер эле эмес, мектептер дагы аларды алышпайт да. Ал эми ушундай сменалар балдарды, мисалы биз мүмкүнчүлүгү чектелген эле балдарды албайбыз да, биз нормотипичный балдарды дагы алабыз да. Ата-энелер атайын именно ушул сменага алып баргысы келет да. Себеп? Анткени бул балдардын арасында социализацияны өткөрүү, социалдаштыруу керек да балдардычы. Ошондой эле бул Баткен окуясында Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркаган үй-бүлөлөрдүн бaldары үчүн биз 17 майдан 27 майга чейин 10 күндүк сменаны уюштуруп жатабыз. Сменанын аты «Ветер перемен». Бул сменаны биз Ысык көлдө, ошо Жетиген лагеринде өткөрөбүз. Буга биз 10 жаштан 17 жашка чейин 70 баланы чакырып алдык. Алар тандалды, келишет. Транспорттук бул каржылоо тармагын, тарабын ким көтөрөт? Бул идеяны негизи бул Аймен Касеновдун идеясы, биз анын командасы болуп эсептелебиз. Жана эң биринчилерден болуп бул идеяны колдогон үчүн Элдияр Кенесаровго ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ал аркылуу бизге финансылык жардам көрсөткөн Татарстандагы Ирек мырзага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана Ядран группа компанияларына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз анын финансылык жардам көрсөткөндүгү үчүн биз ошо транспорттук жагын жана ошо тамак ашын жаба алдык. Жана бизге көптөгөн азыр кийим кечелерди, бут кийимдерди жана өздүк гигиена буюмдарын чогултуп жатабыз. Жетиген лагердин офисинде, офис бизде Панфилова 142 көчөсүндө жайгашкан. Күн сайын саат 10-дон 5ке чейин келип, ошо кийим кече, бут кийим жана өздүк буюмдарын таштап кетип жатышат бизге жардам берип. Азыркы учурда ачык, мындай мисалы үчүн 17 майга чейин берсе болот. Негизи биз азыр 15 майга чейин деп жатабыз, анткени биз 16 майда бардык кийимдерди сортировка кылышыбыз керек, ошо размерлери менен. Анан 17 майда биз аларды 16 майда негизи балдардын 2 райондо чогулушат. Ал райондордо чогулуп, Ош шаарына барышат. Ош шаарындан бизде колдоп келген ошо Ж ассоциациясы достук мейманканасында тосуп алышат. Ошо Лелек районундагы балдарды жана Баткен районундагы балдарды Ошку жатаканасы тосуп алып, ал жакта түнөшүп, эртең менен саат ошо 8-де Ош эл аралык аэропортунан Бишкекке учушат. Биз Бишкектен тосуп алып, анан көлгө кайра узатабыз. Кысқасы балдарда аябай жакшы кызыктуу саякатты күтүп турат экен. Андан тышкары эми албетте азыркы конфликт болгон учурдагы балдар көбүрөөк психологиялык жардамга дагы өтө муктаж болуш керек. Алардын дагы программасы дагы өзгөчө болуш керек. Ооба. Азыркы учурда биз ошо медициналык камсыздоо боюнча бизге психологдор жана психотерапевттер ошо жардам беребиз деп келип жатышат. Жана ошондой эле бизге азыркы учурда педиатрлар керек болуп жатат. Бекер жардам көрсөтөм дегенчи. Анан албетте бул сменада биз балдарга психологиялык жардам көрсөтөбүз жана ошондой эле бул нерсени унуттуруш үчүн бизге алар үчүн тематикалык иш-чаралар жүргүзүлөт. Ички потенциалын өнүктүрүш үчүн бизде ар кандай мотивациялык оюндар болот, квесттер өткөрүлөт, мастер-класстарды дагы жүргүзүп турабыз. Ошол эми балдар 70 эле бала сиздердики тилекке каршы ошону кыска эле эми бир лагердин мүмкүнчүлүгү ошого жетип атпайбы? Негизи сиздер сыяктуу ошондой реабилитациялык иш-чараларды уюштургандар барбы?
Мисалы үчүн бизде азыр көрөрмандар, менин баламды да жеткирсем болмок экен дегендер болуп калса, алар кимге кайрылса болот? Ооба, азыркы учурда биздин угушубуз боюнча ошо активисттер атайын ушундай лагерьди балдарды алып келгиси келип жатышыптыр. Алардын бири мисалы Асол Молдохматова. Ошо азырынча билбейм кандай этапта экен, бирок биздин лагерь ошо. Сиздер мисалы үчүн ошол 70 баланы кантип тандап алдыңыздар? Биз 70 баланы эки райондун билим берүү бөлүмүнүн башчылары менен, өкүлдөрү менен байланыштык. Алар директорлор менен байланышып, ошо бизге списокты беришти. Ошо азыркы учурда биз списоктарды тактап, жана ар бир райондон бирден жетекчи келишет. Ошондо жалпысынан 72 эс алуучу болот. Абдан жакшы. Эми жалпы сиздердин өзүңүздөрдүн негизги программаңыздарга өтө турган болсок, мына 5 жыл, 6 жыл, 6-жыл болот, быйыл. Эл аралык лагерь, 14 мамлекеттин балдары, өкүлдөрү келип балдарга арналган. Канча жаштан канча жашка чейин, анан эмнеси менен өзгөчөлүнөт лагерь? Жакшы суроо экен. 9 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алабыз биз. Биздин программа аябай кызыктуу да, мисалы ошол эле потокторду алсак, сменаларды, ар бир сменага ар кандай бизге программа жазылат. Мисалы цифралык инклюзивдик смена үчүн биз атайын балдарды компьютерге үйрөтөбүз. Жана ал жакта мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болгон үчүн, мисалы ошолорго арнап, жана ошондой эле ал жакта нормотипичный балдар болгон үчүн аларга дагы ошондой бириктирип, баардыгына кызыктуу болуш керек да программачы. Ал эми Баткенден келе турчу балдар үчүн мисалы психологиялык жардам дагы көрсөтүлөт. Анан бул нерсенин баардыгы тең ошо балдардын ички потенциалын өнүктүрүү үчүн жасалат. Бизде лагерде көптөгөн студиялар бар. Мисалы бир бала ырдагысы келсе, музыка студиясына барып, атайын ал жакта бизде профессионалдык мастер отурат. Аны менен ыр жаздырып, кайра бизде тематикалык иш-чаралар болот да кечинде. Анан публикага мисалы башка балдардын астында выступать этип берсе болот. Сиздерде жанагы 4 поток, инклюзивдүү поток менен кошкондо 5 поток болот ба? Болгон 50 күн, эми көлдүн сезону ошо 54 күн. Бирок жалпы бул бүтүндөй жыл бою иш алып барасыздарбы? Ооба. Кандай иш-чаралар болот? Сиздер ошо лагердин мындай толук жыл бою иштей турушу үчүн кандай иш-аракеттерди көрөсүздөр жана кандай программаларыңыздар бар? Мисалы бизде биз жыл сайын иштейбиз, жыл бою иштейбиз. Мисалы жайында, күзүндө, кышында, жазында мисалы акыркылардан болуп биз 5 майдан 9 майга чейин атайын наставниктерди, вожатыйларды үйрөтүү үчүн Академия наставничества образовательный проектин өткөрүп келдик. Ал жакта биз 4 күн бою ошо кантип вожатый болуш керек, ушундай профессионалдык жактан аларды үйрөтүп, уже кийинки сменаларыбызга ошо вожатыйларды алабыз. Биз аларды сөзсүз түрдө окутуп алабыз да. Ага чейин бизде дагы бир поток болгон. Выпускной поток. Бул жака биз 14 жаштан 18 жашка чейинки балдарды кабыл алганбыз. 18 жаштагы балдар мисалы негизи лагерге барышпайт. Ал эми именно ушул потокто биз выпускной деп ат коюп, алар атайын выпускной бийин бийлешип, ошо лагерь менен коштошушкан. Күзгү, кышкы программалар бар дедиңиз, алар кимдерге ылайыкталган? Анын ичинде эмнелер бар, эмне кылышат күзүндө, кышында балдар? Күзүндө болсо бизде Оскар пати өткөрүлөт. Ал жакта балдар кино тартышат. Кино тартып, ошо акыркы күнү балдардын баардыгы тең ошо лигалар
illegalдын ичинде таймашышат да. Анан алар видеолорун, кинолорун көрсөтүшүп, ошо эң акыркы күнү Оскарды тапшыруу аземи болот. Ал эми кышында болсо, ошо ата-энелери менен да келген поток болгон. Ата-энелери менен чогуу келип эс алышкан. Ата-энелер менен чогуу эс алган Поток да бар. поток да бар. Кызыктуу потокторуңуздар абдан көп экен. Сиздерде жылда өзгөрүп турабы? Же болбосо мындай туруктуу ушундай сыяктуу кызыктуу потокторуңуздар барбы? Бизде ошо жыл сайын кандай өзгөрүүлөр болсо, биз ошолорго подстраиваться этип, кызыктуу программаларды түзүп турабыз. Эгер быйылкы күзгүгө пландар барбы? Айтып өтсөңүз, анонс кылып, эфирден пайдаланып. Азыркы учурда ошо жайкы потокту өткөрүп алалы, анан кийин күздү ойлонобуз. Жок, азыр ойлонуштурабыз, бул сыр бойдон калсын, азырынча бирок күзгү потокто болот. Жарыялабайсыздар, азырынча. Макул. Мына эл аралык деп атабыз, демек эл аралык болсо, баасы дагы кымбат болуш керек деген ой болушу мүмкүн. Баалар кандай? Негизи жанагы биринчи поток үчүн эле жеңилдетилген арзандатуулары бар, социалдык калктын аяр мамилелерге арналган поток элеби, же болбосо ошол калган 4 потокко дагы кандайдыр бир жеңилдиктер каралганбы? Ошо инклюзивдик смена үчүн нормативдик балдарга 6,5 миң сом. Бул 60% скидка менен. Ал эми жайкы потокторубуз алгачкы 3 поток 17 миң сом. Анан акыркы поток 14 августтан 24 августка чейин 14 миң сом. Дагы кандай өзгөчөлүктөрүңүздөр бар? Эми баасын сүйлөштүк. Ошол 10 күндүн ичинде балдарга кандай ошол баага эмнелер кирет? Эң биринчилерден болуп, бул транспорт. Эки тарапка тең ГАИнин сопровождениясы менен транспорт кирет. Эң биринчи бул жатаканасы, ошондой эле 5 маал тамак. Бизде жайкы маалда бизде Кайнар групп компаниясы тамак тейлейт. Жана ошондой эле программа. Бул эң кызыктуу программа. Балдар эч качан бул программадан, ошо балдар бир келген бала кайра экинчи жолу, кайра эмки потокко, эмки жылы ушинтип келип турушат. Ошондой эле албетте бул мед обслуживание. Чет өлкөдөн ким көбүрөөк келет? Кимдер көбүрөөк келет? Бизде негизи 3 эл аралык проект болгон. 2 проект бул Германия менен обмен молодежью, получается. Бизден 10 бала Германияга барып, анын культурасы менен, маданияты менен таанышышкан. Кайра ал жактан 10 бала чогулуп, кайра Бишкек көлгө келишип, анан көлдө эс алышкан. Ошондой 2 проект болгон, жана ошондой эле 3-чү проектибиз бул Россиядагы смена лагери менен экопоток жүргүзүлгөн. Анда 200дөй бала катышкан. Жалпысынан биздин лагерде ошо 6 жылдын ичинде 5000 бала эс алып кетишти. Чоң рахмат. Бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Дагы көптөгөн кызыктуу потокторду, программаларды сиздерден күтөбүз. Анан албетте биздин баткендик балдарга жана ошондой эле жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, социалдык аярлуу катмарларга көңүл буруп атканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин үлгүңүздөрдү алып, сиздер сыяктуу бизнес өкүлдөрү көп аракеттер жасашсын каалайбыз. Биздин калкыбыз ал жагдан абдан жакшы, аябай мобилизация болуп, бирибизге кол сунганды абдан мыкты өздөштүрүп алдык буюрса. Чоң рахмат. Бизде мейманда жетиген эл аралык лагеринин коомчулук менен байланышат диси Адина Табылды кызы болду. Дагы бир рет ыраазычылык билдиребиз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Бүгінгі эфирибизди мындай патриоттук маанайда жыйынтыктагым келип турат. Урматтуу көрөрмандар, жалпы мекендештер, келиңиздер биз бири-бирибизди көбүрөөк саякаттайлы, бири-бирибизге көбүрөөк конокко баралы. Анан албетте ички туризмди өнүктүрөлү, себеп дегенде азыркы шарттарда чет өлкөлүк багыттардын ордуна мекенибиздин ар түрдүү облустарындагы өзгөчө кызыктуу болгон кооздуктарды көрүү дагы да болсо приоритеттүү, дагы да болсо элибизге, жерибизге абдан маанилүү азыркы учурда абадай керек экенин эске алып, ички туризмди биргеликте өнүктүрөлү деген ой менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан иш күндүн кечи программасында жолугушканча бар болуңуздар.